Üç nerseni üç жерге алып кой. Биринчиден рахат, кайфты бешке алып кой. Ал жердеги рахат чексиз. Бул жерде бир кыз менен зина кылсаң, акыретте өтө аябай катуу азап аласың. Бирок сабыр кылып, бир айга үйлөнүп, нике менен адал жол менен кыйналсаң да, семьяңды багып карап, чыдап жашай турган болсоң, акыретте бейишке киресиң, иншалла. Ал жерде кыздын түрү менен бир чачы көрүнсө дүйнөдө күнүң да уялып кирип кете турган, уясына кача турган деңгээлдеги кыздар болот. Кайф, рахатты акыретке коюп кой экен. Ал эми уйкуну кабырга коюп кой. Бүгүн уктабы, аракет кылыш керек бүгүн. Тыным билбей турган жаштабыз азыр. Каныбыз кайнап, күчүбүз, акылыбыз баардыгы толуп турган учур бүгүн аракет кылышыбыз керек. Мекен үчүн, дин үчүн, Кыргызстан үчүн. Көп иштерди кылып койсок болот. Жеп ичип жата берген бул болбойт. Ал эми арзу хавас деп коет, мактаныш деп коет. Бул маселени, мактанууну акыреттин таразасы болот. Суроо жооп таразасы жакшылыгың оорлук келип басып, бейишке мына кирдиң дей турган дело китебин колго берилген учурда мактансаң болот. Ага чейинки бардык сыноолор мактанышыңа арзыбайт. Ошондуктан бул үч нерсени үч жерге таштап кой, ишиңди кыл, аракетиңди кыл. Бул күн, бул учур дүйнө акыретиңди бүтүрө турган учур.